Бүгүн сиздерге Atomy компаниясынын Atomy Ай лютеин продукциясы боюнча айтып бермекчимин. Анда эмесе көңүл бурабыз. Атайын көзгө арналган Atomy лютеин витамини комплекси көздүн ден соолугун эң маанилүү элементтеринин бири болгон лютеиндин жетишсиздигин камсыз кылат. Лютеиндин баасы катталгандар үчүн 2000 рубль, балы 12000 певи, чыгарып алуу коду R00173. Лютеиндин жетишпестиги көрүү курчтугунун төмөндөшүнө, көздүн торчосунун эрте жок болушуна, катаракта жана көрүүнүн начарлашына алып келет. Лютеин бездин организм тарабынан өндүрүлбөйт, андыктан аны диетага азык-түлүк кошулмасы катары кошуу сунушталат. Лютеиндин күнүмдүк нормасы 250 грамм, шпинат 1 килограмм сабиз же Atomy Ай лютеиндин 1 капсуласы. Бул тандоо сиздики. Бирок Atomy Ай лютеин курамында лютеиндин гана эмес, ошондой эле А витаминин, жидек сыгындысы жана антиоксиданттын көчтүү таасири бар. Башка биологиялык активдүү заттар бар. Ай лютеин эркин радикалдардын зыяндуу таасирин эффективдүү нейтралдаштырат. Көздүн торчосунда катаракта жана дистрофиялык бузулуулардын пайда болушуна жол бербейт. Көздүн ткандарындагы зат алмашуу процесстерин нормалдаштырат. Капиллярлардын капталдарын бекемдейт жана алардын өткөрүмдүүлүгүн төмөндөтөт. Күндүзгү суюктукту жана күндүзгү көздүн көрүүсүн нормалдаштырат. Көздүн чарчоосун азайтат. Atomy Ай лютеин атайын көзгө арналган мультифункционалдуу формула. Препарат лютеиндин, витамин А, цинк жана 10% жемиштердин экстракттарынан турат. Жалпы салмагы 45 грамм болуп, 500 миллиграммдан ар бир капсула турат дагы, бир коточада 90 капсула болот. Колдонуу бир капсуладан бир жолу күнүнө, тамактануудан кийин жетиштүү өлчөмдө суу менен ичүү сунушталат. Күн нуру тийбеген, кургак, салкын жерде сактаңыз. Балдардын бою жетпеген жерге коюңуздар. Көп түстүү бархаттын экстракты көздүн картаюусун азайтып, көздүн көрүүсүн бекемдейт. Витамин А караңгыда көздүн адаптация болушун жөнгө салат. Цинк иммунитетти нормалдуу иштешин, клеткалардын бөлүнүшүн камсыздайт. Көп түстүү бархат Мексикада өндүрүлөт. Мексика көп түстүү бархаты деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте өсөт. Идеалдуу климаттык шартта күн нуру тийген өлкө жаан көп жабайт жана өсүмдүктүн жакшы өсүшүнө идеалдуу шарт түзөт. Өндүрүштү кол менен жыйнап алышат. Техника колдонулбайт. Июль-август айлары жыйнашат. Көз деген эмне? Бул көз адамдын органы болуп эсептелинет. Көздүн көрүүсүн кантип сактайбыз? Китеп окуганыңызда, ошол эле учурда телевизор көргөндө жана компьютер менен иштесеңиз, көзүңүздү тез-тезден эс алдырып туруңуз. Ошондой эле жетиштүү өлчөмдө суу ичиңиз, көбүрөөк суу ичиш керек. Күнүмдүк биздин жеп аткан тамак ашыбызда витамин А, бета-каротин, лютеин, зеаксантин болушу шарт. Ошондой эле көздүн көрүүсүн начарлоого стресстин дагы таасири чоң, андыктан стресс болууну азайтыңыздар. Ошондой эле алкогол ичимдиктери чегүү дагы көздүн көрүүсүнө өзүнүн зыянын тийгизет. Андыктан алкогол ичимдиктерин дагы ичпеңиздер, чекпеңиздер. Көздүн көрүүсүн сактоонун дагы бир жолдорун айтып өтөйүн. 4 жаштан ары көздү текшертип туруу. Эгер сиз 40 жаштан жогору болсоңуз, анда тынбай көзүңүздүн көрүүсүн текшертип турушуңуз керек. Кан басымы жогору болгондор, ошол эле учурда диабет менен ооругандар дагы дарыланышыңыздар керек болот. Бул дагы көзгө өзүнүн таасирин тийгизет.
жана контактный линза таккандар сөзсүз түрдө врач менен сүйлөшүп консультация алып тагыңыздар. Эгер тамеки чеккен болсоңуз, анда чегүүнү таштаңыз. Бул да көзгө өзүнүн зыянын тийгизет. Ачык, күн нуру түстөгөн жерлерде сөзсүз түрдө башыңыздарга баш кийим кийиңиздер жана очки тагыныңыздар. Бул сиздин ушул күндүн зыяндуу нурларынан сактайт. Ар бир иштеп аткан комнатаңыздагы нымдуулукту оптималдуу түрдө сактаңыз. Көпкө чейин компьютердун жанында отурбаңыздар. Аябай майда болгон материалдар менен, деталдар менен көпкө чейин иштебеңиздер жана иштеген комнатаңыздар жарык жана кенен болуш керек. Ушуну менен сиздерге арналган видео урогум соңуна келди.